Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу эжелер. Зикирлердин эң улугу болгон, даражасы жагынан эң бийик болгон, мартабалуу, Аллахка эң сүйүктүү болгон, таразада эң оор болгон сөз ла илаха иллаллах келмесинин пайдалары. Ла илаха иллаллах келмесинин мааниси Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Аллах бүткүл аламдын тарбиялоочусу, бүткүл аламдын жаратуучусу, жалгыз Кудай дегенди түшүндүрөт. Ла илаха иллаллах сөзү биздин мусулман экенибизди тастыктоочу далил. Анын улуулугу ушундай улуг, анын чоңдугу ушундай чоң. Эгерде ла илаха иллаллах сөзүнү таразанын оң жагына коюп туруп, андан кийин бүткүл дүйнөнү, андагы тоо таш, күн, ай, асман жерди таразанын сол жагына кое турган болсок, анда ла илаха иллаллах келмеси оордук кылат дейт, оор болот дейт. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: имандын 70тен ашык шагы бар. Анын эң улуусу ла илаха иллаллах сөзү. Анын эң кичинеси жолдо адамга зыян берүүчү нерсени алып коюу. Жана уялуу да имандан деди. Ла илаха иллаллах сөзүн айтыңыз. Ал бул бүткүл асман менен жердин ортосундагы бүткүл нерседен жакшыраак деди. Кимде ким эртең менен жана кечинде ла илаха иллаллах сөзүн 100 жолудан айта турган болсо, анын ыйманы жаңыланып, анын иман деңгээли көтөрүлүп, анын бул дүйнөдөгү муктаждыктары чечилет. Жана да ким ла илаха иллаллах сөзүн тил менен 1000 жолу айтканда, жүрөгү аны 1 жолу тастыктайт экен. Ла илаха иллаллах сөзү бул биздин күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Кимде ким ла илаха иллаллахту 1 жолу айта турган болсо, ага 10 сооп жана 10 күнөөсү кечирилип, 10 жакшылык берилет экен Аллах тарабынан. Жана да бир өтө сонун хадис, Абу Дарда разияллаху анхудан риваят, пайгамбару саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимде ким ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деген келмени 1 жолу чын ыхластан, чын жүрөктөн, чын ниеттен айта турган болсо, анда анын оозунан бир периште учуп чыгат дейт. Ал периште жашыл куш сыяктуу дейт. Аппапакай бермет жана жакуттар менен кооздолгон дейт. Анын бир канаты чыгышта болсо, бир канаты батышка жетип турат дейт. Ал учуп олтуруп, улам учуп олтуруп, Аллахтын аршына чейин жетет экен. Анын үнү балаарынын үнүндөй ызылдап турат экен. Ошол кезде Аллахтын аршын көтөрүп турган периштелер: үнүңдү басчы, биздин тынчыбызды алдың го дешет экен. Ошол кезде ал периште: качан Аллах Таала ушул келмени айткан пендесинин күнөөсүн кечирдим дегенге чейин мен үнүмдү баспаймын дейт экен. Ошол кезде Аллах Таала ушул келмени айткан пендемдин күнөөлөрүн кечирдим деп, Аллах күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Ошол кезде ал периштеге 70 тил бүтүп, кыяматка чейин ошол келмени айткан адамга истихфар айтат экен. Жана кыямат күнү ал адамды колунан жетелеп бейишке киргизет экен. Көрдүңүзбү? Бир эле жолу ла илаха иллаллах сөзүн айтсак, бизге бейишке кирүүбүзгө кепилдик берет экен. Кимдин эң акыркы сөзү ла илаха иллаллах келмеси болсо, ага бейиш важип болот экен. Ал келмени акыркы демибизди айтыш үчүн бул дүйнөдө ошол ла илаха иллаллах сөздү жүрөгүбүзгө сиңиришибиз керек экен. Биздин кудуретибиз жетет. Ла илаха иллаллах сөзүн күнүнө 100 жолу, 1000 жолу, 10 000, 100 000 жолго чейин айтканга кудуретибиз жетет. Ушуну өзүбүзгө адат кылалы. Ла илаха иллаллах келмесини күндө айтып, Аллахтын ыраазычылыгын табалы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.